Байке тиги кага кетип калды. Жумуштарды эртерээк бүтүрсөк жакшы болбойт беле? Бисмилля. Дос кага кетип калдың? Мен şu кийине калып конокко барышым керек. Анан могу жалаак алып келдим. Кызым могу аллергия болуп эле. Могу Уан деген чыккандан бери жыгат, кыргыз балдар чыгарат. Мына шампунь болсо, муну да кыргыз балдар чыгарат экен. Бүгүн башташым жууп алып конокко барайын. Дос кеп конокко чакырды эле. Байкелер, мен намаз окуп келе калайынчы, убакыт болуп калыптыр. Чек кетпесин, Азыркы жаштар намаз деп эле сакал муртты коюп алып эле мечитте көзсө эле журкап калдыңар да. Сенин убагыңа сен кезде мен кыздар менен ойноп, дискотекага барып көңүл ачтым абдан. Азыркы жаштар болсо мечитте көзсө эле журкап калдыңар. Байке, сиздин кыздарыңыз барбы? Бар. Анда номерин бербейсиз? Бүгүн бир клубка барып эс алып, таң аткыча арак шарап ичип, бир практикат этип, бүгүн бир эс алып келбейли, кандай дейсиз? Жок, кечирип кой. Байке Нурсултан. Пайгамбар саллаллаху мындай дейт. Ким 3 кызды тарбиялап, өстүрүп, жакшынакай турмушка берсе, ошол адамга бейиш дейт. Ошондо тургандардын бирөө эки кызчы десе, экөөнү дагы деди. Бир кызчы десе, бир кызды дагы тарбиялап турмушка берген ата-энеге деп Пайгамбар эң жакшы насаат айтты. Кыздарыбызды жакшы тарбиялап турмушка берүү бул ата-эненин милдети экен. Баары жакшы болот, Байке. Нурсултан бар, намаз окуп келе бер. Макул, мен эртелейин. Амин. Жакшы отурула.